эле. Чалып коесуздарбы ангарага? Ой, башталып кеттик, Самат. Ангара келдиңби? Ооба, келип калдым. Жакшыбы? Мен көзүмдү ача калсам эле бушайман шыңгыроо, анан ойлонгондум эле азыр кечиксем Самат мырза ушинтип ырышып карайт мени дедим да. Редактор анан бакырат болуп. Баары жакшыбы? Келип алдыңбы эмне? Ооба, келип алдым. Жакшы эле келаткам. Болгон атомда күчтөрүм чогултуп, ушунчалык чуркадым эле. Анан жолдун аркы бетинен карасам, кемпир туруптур. Ушундай аянычтуу мени карады. Мен кете алган жокмун. Мен бардым да колун сундум. Өткөрдүм. Анан сүйлөштүм, чай алып бердим. Ошентип түш болуп кеткен турбайбы, Самат мырза? Эң негизгиси кечиксең дагы жакшы иш кылып келипсиң. Ооба, мындай жөн кечиккен жокмун. Кылган ишине Алла ыраазы болсун. Боянып Азаматсың. жаткан жокмун. Музыка да каяктан пайда боло калды? Жүрөктү ортуппу? Ооба. Биздин маэстро Ирлан Байкета. Ирлан Таалайбек. Меле сразу атмосфераны кармайт Ооба, ба? мындай. Дароо ошону анан ушунча болду, сизди дагы мактай кетпесем болбойт. Бул Самат мырза ар дайым чек чейип, зыңкыйып келет, караңызчы, экөөбүз окшош да кийинип келип калыптырбыз. Ооба, жигиттен бөлө Самат мырза үчүн да кол чалабыз. Колундагы болгон жакшылыгын аябаган биздин Аңгар айым. Кандайсыздар, биз биргеликте келдик тренд шоу. Амансыздарбы, тренд шоу башталды. Баштайбыз. Азыркы заманда чын-чынына келгенде биздин кыргыздын кыздары сонун ичип атасыңар. Мынакей берешен болуп, жардам берип, үлгү ала турган жаштар көбөйүп атабыз буюрса. Андыктан ушундай болгон сендей болуп, жакшылыгын аябаган талант десе талант, мээримдүү десе берешен инсан, колунда берешен инсан менен кыйналып аткан инсандардын ортосундагы бекем көпүрө десем жаңылышпайм. Видеону көрөлү. Ошол жактан билип алам ким экенин. Билип аласыз. Макул, кеттик. Урматтуу кыргыз элим, атам тилекке каршы муравей айдалбайт экен, анан жоопкерчиликти алгым келген жок. Балким жолдон бирден болуп калса, күнөөнү өзүм алып келген жок. Тура түшүңүздөр. Ушул тележка деле болуп дедиңиз ата, буюрса паспортун восстановление кылып, архивден таап, соцфондторго барып, жардам берип атабыз. Кудайым буйруса, бул атам дагы пенсияга чыгат. Ата, отуруңуз, отуруңуз. Ата, кеттик мекеге. Ассаламу алейкум. Аллахым разы болсун деген алтын сөздөрүн оозунан түшүрбөгөн, колунда берешен инсан менен кыйналып аткан инсандардын ортосундагы мыкты көпүрө, мээримдүү инсан алдыңыздарда Алтынай Султанкулова. Же Алтынай Зайка. Зайка. Колчалар менен чакыралы. Ассаламу алейкум. Хош келдиңиз, машалла. Шүгүр. Келиңиздер. Хош келдиңиздер. Төрдөн оозун алыңыз. Жаңы жылыңыз менен. Сиз кирип келгениңиздер менен. Рахмат. Анда алгач эле жаңы жылды кандай маанайда тосуп алдыңыз? Сонун. Өзүңүздөр көргөндөй очень мощно болуп атат азыр кучудачы. Энергиям прям мондай күчтүү болуп, сонун мына мен келдим. Силер менен жакшы жаңылыктар менен келдим. Азаматсыз кылган ишиңиздерге абдан кубанабыз, үлгү алабыз, Негизи эле мына өзүңүз айтып кеткендей, Казакстанга элге жардам берүүнү мырза өз колуна алса, ал ролду Кыргызстанда айым алган. Анткени кыргыздын кыздарына да 70 өнөр аздык кылат. Биз чынында суктанып турабыз, өзгөчө мен чынын айтканда жаштар башкача үлгү алып калганбыз. Бирөөгө жардам берүү да кыйын. Биз андан дагы биздин курактагылар, андан дагы уялышабы, тартынышабы. Бул идея кайдан болду? Анан экинчи суроом дароо эле кантип эле барып эле жардам берип, мындай өзүңүздү да ойлобогондой көрүнөт да, муздакта да жүрөсүз, суукта да жүрөсүз, колуңузду сууга салып, башын жууп берип атканын Шапка кийбей, өзүңүздү курмандыкка чаласыз да? Ушул кандай, эмне себептен, кантип эле деген суроо. Макул, жооп берейин. Эң негизги ата-энеден экен да, тарбиядан. Ата-эне кандай тарбия берсе, ошондой болуп чоңойт экенсиң. Ата-энеме биринчиде аябай таазим айткым келет. Кудайыма шүгүр, ата-энем бар. Мен үчүн байлык ал ата-эне. Анан туура тарбия берди деп ойлойм. Анткени деген ата-энем кичинекей кезинен бери эле ушул туура жолду көрсөтүп келип атат, үлгүлүү болуп. Алтынай, колунан келишинче оң колуңду сунуп, жакшы иштерди кылганга жарыш депчи, атам көп эме соопчулук кылат. Мечиттерге барып, медреселерге барып, анан ошолорду анонимно кылат, бирок мен аны көрсөтүп чыгаргым келди да, үлгүлүү болуп, таасирлүү болгум келди.
ата энем намаз окуйт 5 мал, анан баягы имандан эме кабар бар да, ошон үчүн ушул жолду тандадым деп айтсам жаңылышпайм. Жакшы жол. Да. Азаматсыз. Чынында сизди көргөн ар бир ата эне кызы бар ата энелер аябай суктанса керек. Мына биздин кыздарыбыз да ушундай болуп тарбияланыш керек депчи сөзсүз түрдө. Азаматсыз сонун үлгү көрсөтөсүз. Баягы динибизде дагы элибизде айтылат эмеспи? Оң колуң менен кылган жакшылыкты сол колуң көрбөсүн депчи. Бирок азыркы заман баягы интернеттин заманы болгонго байланыштуу сиз көрсөткөн менен көп адамдарга үлгү болдуңуз. Көп адамдарды жакшылыкка чакырып, мына сизден дагы көрбөй эле мынакей келат эле биздин Ангарадагы сонун иштерди кылып келатат да. Азаматсыз ар дайым үлгү болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Анда мындай суроону бере берели. Блогердик иштен сырткары жаныңызды кантип багасыз? Албетте, жолдошум бар. Жолдошум экөөбүздүн чакан бизнесибиз бар Дордойдо. Анан ошо доход бар, Кудайыма шүгүр. Анан Аллахтын буйругу менен бардык нерсе. Бул ишти баштаганыңызга эми бизде Ангара экөөбүз аябай суроолор көп. Кайсын берсек экен деп ойлонуп тере албай атабыз. Бардык биздин көрөрмандарга кызык да. Канча болуп калды башталган себеби, эмне болду? Эң башы кайсыл жылы башталды? 19-жылдары башталды, 2019 башталды. Анан баштаганым ал мындай жөн эле бир добрый эмелерди тарткым келди. Анткени кичинекейден бери өзүм эримдүүмүн, боркермин, айтып атпаймынбы, атамдан көп үлгү алгам деп. Анан өзүм жөнүндө кичине айтып кетсем, 8 буртуганмын, 7 кыз, 1 бала. Анан мен самая старшаямын, улусум. Анан уларды түшүнөсүңөр да, старшилер кандай эме болот. Да, жоопкерчилик менде да, ошо бар. Анан баягы тырышчаак болчумун, аябай апама борум оруп, сестренкаларымды багышып, анан баары ойлошот, ушу колумду карап, бул деген белоручка, эчтеке кылбайт депчи. Мынтип эле жүрөт деп, на самом деле көп нерсени көргөм, ачык эле айтайын. Эме уй сачым, эчки сачым, тоок бакчым, огород, үй, бардык жеринен жашычым да. Апам атама жардам берейин деп, казанга 10 кишиге тамак жасачым, 8 буртуган, анан элестеткеле апам атам 10 киши да. Канча жаштан баштап тамак жасадыңыз? 6-7 жашымдан баштап эле. Мынасыга. Бала багып. Карамдуу. Чопоков шаарында чоңойгон. Да. Анан дагы ушул баягы болгон учурлар, жетишпей калган күндөр болгон, баягы кичине кыйналасың, албетте көп буртуган болгондон кийин. Анан мен ушул эмеге дагы барып, баягы биржа деген бар го, биржага барып, ушунча ачылгандан кийин ачылайын да конца айтып берейин деп. Биржага барып, ушул эмеге барчым, клубника тергенге. Анан ал учурда ал акча аябай берекелүү болчу мен үчүн. Анткени көп нерсе жетчи да. 2000 канча, бир 2002-жылдары ушундай да, короче. Ал акчага кийим кийинчим, еще сестренкаларыма да кийим алып берчим, үйгө да продукт алчым, үйдү да ойлочум, ушунчалык эме жоопкерчилик чоң болчу да. Канча жашыңызда ошондо? Бир 14, 13, 12 ушундай жаштарымда да. Эрте чоңоюп, эрте баштаганда жардам берип. Анан азыр өзүңүздөр билгендей акча аябай суу го. Ооба. Ошону аябай кемет берем да, ойлоп, ошол учурларда 1000 сомго кандай деген чоң акча эле депчи, бардык нерсе жетчи да. Азыр 1000 сомго эмне алып аласыз? Өзүңүздөр айтыңыздарчы, мисалы. Нан, бир чай аласың. Ошо да, ошо. Анан ошентип аябай да жакшы эмелерди көрдүм, баягы кыйынчылыктарды деле көрдүм. Чын айтыш керек да, болгондойчу. Анан убак сааты келип, баягы балдарында ырыскысы бар экен да. Атам иштеп, ордун табып, бизди багып, эч жерден кем кылган жок. Кудайыма шүгүр, бирок убак сааты менен аябай эме болду да. Кудайым берди десем болот да. Жумушу болуп, жол ачылып, анткени атам көп жакшы иштерди кылчу. Анан ушул көп жакшы иштерди кылган сайын ар дайым жолуң ачык болот экен. Анан адам өзүнүн ырыскысы берет экен, берекелүү болот экен. Ушинтип 8 буртуган болуп, көп эмени көрүп чоңойдум. Анан жүрүп бир видео тартып көрөйүн дедим, ушундай добрый. Анча кирген жок. Анда да кичине настроениям бузулду, кичине мындай болбой атат окшойт жото депчи. Өзүм деле изначально эме болгум келчү да. Ырчы, бичи, анан ушундай бир үлгүлүү блогер болгум келчү. Аракетим күчтүү болуп, кыла бердим, тарта бердим. Болбосо дагы тырыша бердим. Анан бир күнү болсо ушул акырын просмотру 58 000, 60 000 көрүп атканда публикациямды Рамзан Кадырович деген ошо тиги Чеченянын президенти байкап калат да, лайк коюп. Качан болду эле ошондо? Жакында эле? 21 19 баштаганда 21 ал байкап калды да. Акырындан уже эметип аткандачы, башталып атканда. Анан
ишенбей сторисин карасам акты да просмотр бар экен да. Анан жөн эле фан аккаунт болуш керек деп көп деле эме кылган жокмун. Анан меличте кирип көрсөм 6 миллион подписчик бар экен ал учурдачы. Анан аябай сүйүнүп кетип, мындай сүйүнгөнүмөн чыдабай өзүм жазып жибердим да. Ассаламу алейкум депчи. Десем эле ал алейкум салам деле ылдам эле жооп берди да. Сразу эле 2 минуттан кийин эле аябай таң калып өзүм ал деле телефондо отурат экен да биздей эле чукулап жумуштан кийин. Анан бирок көпкө чейин сомнение болдум, балким помощниктери депчи, ага деле фан аккаунтпу деп. Анан жооп берип туруп эле анан мен эме дедим да, спасибо за лайки десем эле, орусча жазып атам да. Десем ал мынтип айтты, ты молодец деп мондай смайликтер жөнөттү да. Анан вообще прям мондай эме болуп кеттим, болот го мындай не верится болчу, аябай кичинекей бала болуп чуркап, тияк үйдөн бияк үйгө чын эле президент менен сүйлөшүп атамбы деп. Анан спасибо десем эле, какая у тебя мечта деп атпайбы, элестеткиле, анан Чечняны көргүм келди. Ушинтип жаздым. Увидите своими и официалдуу түрдө и увидите Чечню своими глазами деп. Ошенткенде эле ал болсо сразу эле давайте без проблем деди. А можно я приеду с мамой либо сестренкой десем, тоже не проблема деди, элестеткиле. Билет жөнөттү, сестренкамды алдым, бир тууган немемди, сиңдимди алып, анан чемоданды даярдадык, албетте ушундай узун кийимдерди алдык, эми президент бараткандан кийин эми сыйлайын депчи, жоолуктарды алып, ошолордун баарын эме кылып даярдап, анан сразу эле учуп кеттик. Эртеси күнү сонун жеңил жетип алдык, аман эсен. Анан помощниги тосуп алды, аябай прям очередке да турган жокпуз, мындай прям сыйлуу конок болуп бардык десем жаңылышпайм да. Анткени деген Грозный отельге жайгаштырды. Ал отельде болсо сүрөттөрдү илип коюптур, жалгын знаменитый эмелер барыптыр. Тимати, Полина Гагарина, Ольга Бузова, жанагындай премьер-министрлер эми өлө мындай да. Анан прям ошо Грозныйга жайгаштыргандан кийин мынтип туруп терезени ачсам эле аябай сонун биттеп койгон, прям таза мындай мечиттерден эмелер чыгып турат азанда да, прям бир да мусор көрбөйсүң. Ушунчалык аурасы сезилди да магачы. Аура настолько чистая, прям сөз менен айтып бере албай атам да, словами не описать. Башкача эмоция алдым. Даже прям сүйүнгөндөн ыйлап жибердим да. Ушунча сонун жерге түшүп калдым депчи. Сөзүңүздү кесе турайын. Ошол сиздин видеоңузду ошо Рамзан Кадыров көрүп, ушунчалык лайк басып, ошол ага дагы таасирин бергендей, ошол эмне видео болду экен, баардыгыбызга кызык. Ооба, анан жооп берем, албетте. Апаны тартканда бир апай аябай ыйлагандай, ыйлап, жардам берчи кызым, ушунча гаражда жашайм депчи. Ал 2 миллионго кирип кетти окшойт ошо. Ошодон көрүп, эме кылыптыр, лайк коюптур да. Анан ал апанын туугандары болсо ошо видео көп көргөн үчүн курунамыз болуп, алып саласызбы же болбосо заявление жазам, коркутуп меничи, мындай биз уят болуп атабыз, туугандары бар деп эметкенден архивге киргизип салган болчумун да. Анан ушундай негизи эле ушундай видеолорду көргөндө баягы туугандар намыстанат го. Кыргыз эли баягы намыстанып кандай кеткендей. болот ошондо? мындай да. Негизи чын айткандачы, жардам бербейт да. Мага чыгат да өздөрү себепкерлер там айтат, ушундай баягы муктаж болуп атыптыр, алтынай жардам берип койчу кызым деп. Анан чын жүрөктөн барып жардам берип атып, анан ушинтип видеого киргизип, эл менен жардам берем да көрсүн депчи бул картинканы. Анан түшүп миллионго кирип кеткенден кийин анан эме кылышат да. После пожара курунамыз болушат да, өчүп саласыңбы депчи. Ошондо жардамды алып алгандан кийин болуп калат да. Даже болот, реквизитин ийилип жардам берип атсаң, акча түшүп бүткөндөн кийин түшпөй калгандан кийин өчүп саласызбы деген учурлар болот да. Эл менен жардам берем дедиңиз, ошондо сиз эл акча чогултат, ошол акчага анан кайрымдуулук жасайсыз. Ушул эме аз эле болду, жарым жылга даже жете элек 3 ай эле болду ошойт, ушул 4 ай реквизиттеримди илип баштаганымачы. Ага чейин өзүм акча менен эле жардам берчим. Ооба. Канча көп жыл болуп жардам бердиңиз? Көп жыл болуп атат да уже. 3-4 жылбы? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 жыл болуп атат го уже. Өзүңүздүн капчыгыңыздан кылып жүргөнсүз. Жолдошуңуздун көз карандыгында. Ооба, ошо жолдошумдун поддержкасы менен да албетте бардык нерсе. Анан өзүмдө дагы ошо мындай акча бар болчу да, алга көп ойлондум, фонд ачталсамбы депчи, кийинчерээк мындай үй алам же машина алам деген эмем бар болчу да, кыялымчы. Анан пелим ушунчалык экен, эми өзүмдү мактагандай болуп калып болушум керек азыр, азыр бара айтасыңар да, таластык экенсиң депчи. Коркутуп койбой. Эми болгондо айтып берейин да, анан ушул акчаны чындап эле эми баягы эште жүрүп көрүп калдым да, ар кимдин эмесинчи, историясын. Бирөө чын эле сборго жетпей, бирөө ачка, бирөө суу менен, нан менен, чындап эле баягындай свалка барсаң ушундай мусордон тамак
издеп жегендер бар экен, иттен арткан тамак жеген эмелер бар экен, учурларчы. Анын баарын көрүп айтат экенсиң: "О Аллахым, шүгүр, 12 мүчөм ордунда, мен дагы табам, жашмын, энергиям көп. Ушунча колумда болуп аткандан кийин аборт берсем, Кудайым да 2 эсе берет" деп берет экенсиң да. Жүрөгүм ушунчалык ачылды да. Үчтөсүң. Аябай прям мындай полностью пейил болду, ушунчалык эметким келди, жардам бергим келди. Ушул жерде эле дагы бир суроо берип коеюнчу, анан кайрылып келели кайра Чечняга. Ошонун баарын көрүп чын эле кандай ойго келдиңиз? Ушул кыйналган адамдын баарын көрүп, биз мындай өтө эле көптү каалайт окшойбуз, кээде жашоого тарынабыз, тагдырга тарынабыз. Ошол жөнүндө бир өзүңүздүн оюңузду айтып коюңуз. Ушу 7 жылдан бери кандай ойго келдиңиз? Эми айткым келет да, ошо жашоодо эң негизгиси ден соолук экен, анан көңүл экен да. Албетте биринчи очередь ден соолукту караш керек, анан көңүлдү оорутпайлыкчы, урматтуу мусулман туугандар. Эми болбогон нерсе үчүн дагы тарынып атабыз. Баягы билесиңиздер да, мусулмандарда тарынганда бул бир күнөө болуп саналат экен да. Лучше ушул көңүлдү оорутпай, бири-бирибизди сыйлап, көзүстүрүү кезде урматтап, багыттап дегендейчи. Анан ушул айткым келет, көңүл менен ден соолукту карайык, анан колубуздан келишинче ушул жардам кылып, оң колубузду сунганга аракет кылайлык. Жарышайык да, жакшылык кылыпчы. Бул дүйнө реально кыска. Кечээ, бүгүн, эртең 3 күндүк күн экен да. Анан зачем ушул 3 күндүк күндө көңүлүбүздү оорутуп, анан бири-бирибизди каргап, ичибиз тарлык кылып, лучше келгиле ушул үлгүлүү болуп, бири-бирибизге ынтымактуу болуп, жардам берип, опора болобуз. Ошондо гана өнүгөбүз деп ойлойм да. Согласны? Кинода сөз айтат го, ошондой. Эми бул жашоолук опыт болуп атат да, өзүм көрүп жүргөн. Анда Грозныйга кайталы кайра, сиз тигил жактан Тойбой калдык, ага калды. Кандай болду? ачтыңыз, терезени ачып, көзүңүзгө жаш алып турган убактыңыз, андан кийин ошентип аябай суктанып, анан жаңы эле эс алайын деп атам дейм, учкандан кийин билесиңер, чарчайсың да, энергия жок калат. Кичине жатып укталайын десем эле, тиги помощник чалып атат, түшкүлө дейт да, шеф вас ждет дегенде, я такая, деп ажа болуп эле душка чыгып, түнүңдүн платоон кийип туруп, сестренкам бас деп сестренкам экөөбүз түштүк, ылдый жакка түшсөк элек, уже машина күтүп туруптур. Анан жанагы эме бар экен, дом торжеств, резиденция деген эмечи, президенттин эмеси, ошо жакын эле жер экен, Грозный отельданчы. Тез эле жетип калдык, жеткизди, анан кирерде мондай зуң деп жандай текшерет го. Анан деп коркуп, эчтеке жок депсем, что деп коет, мен кыргызча сүйлөп атам дешечи. Анан сестренкам да колун көтөрүп алган, кирдик. Мындай жүрөк лакылдады, ачык эле айтайык, эми чужая страна, чужие люди, түшүнөсүңөр да. Кирсек элек өлө сон доза алды, чарчаганымда унутуп койдум деп койгула. Бүтүп бизди отельге кайта жеткизди. Анан экинчи күнү эс алып, ошо кыдырып, кичине мечиттерге барып, анан дагы кечине чалды, эми жашынакай кийинип тургула. Туугандар менен тааныштырат, свадьба болот деди. Анан племянницасы келип жатыр. Бардык, биринчи жолубузда, анан жолубузду шашып унутуп койтурбуз. Анан ол видеолор бар да Инстаграмда. Өзүнүн бир тууган эжеси сестренкам экөөсүгө платок кийгизет, ырымдап. Ал жолуктарды болсо дагы деле сандыкта кап жүрөм деп коебуз, көрдө жуттап коем деп коем. Эми духи сээп берген да ырымдап. Анан жолукту тагынып, ошо мындай отурдук, эмелер менен туугандар менен таанышып, соң болду, бүттү, анан кеттик. Анан 3-күнү болсо открытие дельфинария болду. Ал жака да бардык. Аяка да бардык. Прям дельфинчиктер менен сууга чыктык, ал видеолор да бар. Прям сон болду. Анан мындай көрдүк, анан уже особо деле эме да, болду, тойдук дедик. Кеттик десек, анан макул деп, мага деген помощник бар, ал айтты, проводи деди. Ассаламу алейкум дедик, валейкум салам дедик, кеттик короче. Ушу менен окуя бүттү. Окуя бүттү. Анан карточкамды сураганда, ал карточкамды унутуп коюптурмун, эмеге Грозный барам деп. Optima визач карточкам. Келип эле эстеп кетип ачып карасам, оппаля, акча салып турду. Үчүсүн салып турду. Аны мен болсо көрүп алып, сүйүнгөндү айтпаңыздар, ушунчалык эме депчи, акасы ал эме чисто мотивация болсун деп салыптыр да менденчи. Кылган жакшылыгыңыз Алладан кайтыптыр, ооба. Ал акчаны болсо биринчи эле апама жолук менен намаз окуйт да, тоже узун көйнөк алып бердим ырымдап. Калган акча болсо всё, тоже эме кылдым. Нуждающий адамдарга барып, продукты, кийим, дом малютки, ДЦП болуп кетти. Анан ошондон кийин жолум реально ачылды, поддержка. Биринчи мотиватор, биринчи поддержка президенттен болду. Кайрымдуулуктун артынан көлөкөгө түшүп калган жокпу же тескерисинче? Ушу кайрымдуулуктун арты менен сиздин жаңы көрөрмандарыңыз пайда болду, кандай болуп атат? Ырчылыгымды кичине токсотуп койгом, чын айткандачы, аябай прям жакшы эле ырдап келатып. Эми Кудайдын буйругу менен көрөбүз, азыр шүгүр бардыгы, бирок баягы талант
эметкендечи баягы ырдан келе берет экен да, жүрөгүң кала берет экен да, депрессия болгондо ошо менен чыгат экен да, мындай душа требует деп коет го. Анан ушул Шопоков шаарында дагы ушул эме депутат болгом да, анан киши ырдабай эле койсомбу деп ой келип атат, чын айтканда. Анда ырдаталуу же мен бир суроо берип салайынбы, кандай кылайын? Ырдатпайлы, кандай дейсиңер, чериң жазып кетчи. Бизде мынакей бала чакта билесиң, окуучу кыз деген ыр менен чоңойгонбуз. Азыркы мынакей быйылкы жылдагы өзгөчө трендтерди жараткан инсан Ирлан Талайбеков, биздин тренд шоунун маэстросы. Вау. Ирлан агабыз менен бир чыгарма аткарып бербейсизби жанды? Давайте. Кандай дейсиздер, Келиңиздер, баарыбыз көрүп алалы. Суранабыз. Капелька дождя упал на твои ладони, это день. Ты меня повсюду ждал и бродил со мною словно тень. Прячешь ты глаза, словно пропастью на дверь. Готова сделать первый шаг, будь же посмелей со мной. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. И даже я, и даже я, ла-ла-ла-ла-пам-пам-пам. Эй! Çok рахмат. Мына сага харизма, мына сага талант. Мыкты болду. Мындан кийин мону өсүрө берсек болбойт, бербесек. Окудуңуз беле ырчылыкка? Жок, чын айтканда. Бул талант Кудайдан берилген. Да. Жакшы экен. Өтүп кеткен 2024-жылыбыз сизди акыркы октябрдын аяккы числолорунда да, ошолордо сизди таныдык да. Ошого чейин да бар күркүрөп башталды беле же ошондо скачок болду орусча айтканда? Баракчаңызда мындай просмотрлар көп болуп, анан катталуучулар да көбөйө баштаган. Өзүм да түшүнбөй калдым, бирок ойлоп атам 24 аябай скачок болду окшойт походу. Өзүнүн максаты бар экен. Бардык нерсеге анан билбейм, аябай мындай жол ачыла турган учур келди, балки баталарды алып атам да. Анан ушул баталар дагы эметет экен да, аябай чоң ролдо ойнойт экен. Чындап эле бата алыш керек экен ата-энең тирүү кезинде, даже любой ата-ападан алыш керек экен да. Баягы ак менен кара бирге жүрөт дегендей, жакшы көз караш менен карагандар бар, кээ бирөө бар, баягы диванный критиктер деп коетмузбу? Ошондойлор да бар да, силердин видеолоруңар бар экен, араларында мындай атайын постанова болгон сыяктуу, даярдалган сыяктуу болуп атат деген видеолоруңар бар экен. Ошону бир көрөлү, анан ошол боюнча оюңуздарды алалы, Туура, ошентели. Ассаламу алейкум, эжеке. Ben şunca bala menен эшикте калдым. Анан жолдошум да ичип, ушинтип мени осы күнүгө ичип келет. Мага кол көтөрөт, балдарыма да кол көтөрөт. Ал эмне, канча балаңыз бар? 8 балам бар. Урматтуу кыргыз эли, азыркы учурда ушул бир комнат үйдө жашачу, ушул алардын жасоо үчүн киши болсо дагы биякта отурсун, суук эшик, анан регистрди билип кетем, келиңиздер, эртеңден баштап жакшы үйгө чыгарып, продукттарын алып берип, необходимый нерсени алып берип, эчтекеси жок келдим, бирден кийин коляска, ачык айтканда, төшөк, кимге жардам берип алса, төшөк, бут кийим, даже носкилер жок экен, носки, любой жагынан жардам берсеңиздер болот, кийим, тап кетсең да носки жок экен, ичинде болот. Билсин, көрсүн да. Келиңиздер чоңуп, биз баарыбыз бириндикте жеңебиз. Бул азыр сиздин үйүңүзгө алып келдиңизби? Илам келип кетти, анткени деген. Бул чындагы эле эме да, муктаж адамдар да. Мен уктайын деп аткам, мен чарчайм да, адаммын да, тирүү жанмын. Анан болду, телефонду өчүрөйүн деп атсам эле ушундай муктаж адам чалып калды да, себепкерлерчи, то есть. Эште калды деп, ошол күнү кар жаап атпады беле, Кара Балта Сосновкадан. А мен бара албайм Кара Балтага, мен уктайм, мен чарчадым десем,
айткан айтып алдым да өчүрүп салдым, бирок көзүмдү жумсам укта албай койдум да. 8 баласы менен мынтип эме кылып жөнөттү да, баягы чындап эле эсте калганчы, мага могу кафе жабылып атат, фастфудтагы эже себепкер болуп атат да. Ушул кафе жабылса булар эште калып атат, эмчекти периште менен депчи дегенде, ал эмени көрүп мен таксиге салып жибериңиздер дедим. Анан таксиге салып жибериңиздер десем эч ким албайт. 1,5 саат албады. Эми балдары кийер экен, үйүнөн качып чыгыптыр анткени деген. Тиги неле балдарын жуунтканда денесин баары көгөлө экен да. Анан тура эмес жазган адамдарга аябай таң калам. Эми ушунчалык ташпорсуңар, эми факт болуп атат. Мен жүрөгүмдү көрсөтүп атам болушунчачы, ачык мындай. Ушундай болгон эмем ушул депчи, характеримде хитрость жок депчи, чындап өзүм сезген эмени камерадан көрсөткөнгө аракет кылып атам да. Кантип уктайм анан? Албетте такси таап, эже жанагы себепкер эже өзүнүн таанышына чалып, чоң степ алда 2000 сом деди да. Бекер алып келген жок. Каар жоо атат, чыкты чыгарым мени көрүп ыйлады да. Балдардын бутунда бирөөсүндө тапчка жок, носки жок, гөгала, үйдөн качып чыгыштыр, атасы муунтуп, сабап, уруп барын. Анан киргизип эле жуунтуп баштаганда мияктарында синяк. Свидетель бар, сестренкам жуунту тырман, жана видеолордон көрүп атыңарбы, баласын тырман алып берип. Анан ушунчалык борум ачты, эмнеге атасы андай кылды экен, балдары го депчи, өзүнүн эле бaldары деп. Ушунчалык борум ооруду, анан жалгыз колумдан келбейт деп албетте эме кылдым элдерге. Аны чындап эле ошо арабтар берген убактылуу үй бериптир, ал ачык, эл уксун, билсин. Бирок ал үйдө жашатпай коюптур да, түшүнөсүңөрбү? Ал тиги бычак менен деле сайып салам деп, тиги муунтам деп, тиги эмечи, ичкен күйөөсүчү. Анан эне деген баласы үчүн күйөт да, баарын үйдөн качып алып чыгып мага жеткен ыраазычылык билип, сүйүнүп, ыйлап, бутумду кучактады. Мен айттым, коюңуз эжем, бутумду кучактады, мен жөн эле себепкермин мен деген. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берип атам. Эмнеге ушунча тошпору көп болуп кеткен деп аябай эме болдум, ызаландым мен. Анан жалгыз бой энелер да көп экен. Жетишпей атам, күнүнө 400-500 жалгыз бой эне чалат. Мен жалгыз, наным жок, суу менен отурам деп. Аны окуганда тамагыма өтпөй кетет тамактар. Укта албай калам мен. Скорый помощьта болуп калдым, ачык айтайын. Түндө таң атканда сборум жалышым керек, мыякта балам өлөйүн деп атат деп чалганда мен чуркап барам. Токмокто болобу, Кара Балтада болобу, мен таксини айдатып эле кеттик деп туруп эле. Барып туруп эле чисто жүрөм, мен жардам берем да. Аны бир гана Аллах билет болду. Өзү таразалайт. Элдер эми собака лайт, караван идет, жаза беришет экен. Эми аны арабтар бериптир ал үйдү, бирок бергенде тынч жашоо жок болгондо кантип жашайсың? Лучше спокойствие керек да. Азыркы учурда ал балдар мен барсамчы, тим эле мен өзүнүн эме эжесиндей көрүшөт, кучактап, мен бир тууган эжем болсо экен, атам бизди таппайт эми алтын эже деп, Дубайга чоңойгондо апамды алып кетип калам, атам бизди вообще таппайт, атам өлүп калса экен деп каргаган балдардын сөздөрүн уктум деп коюңуз. Бирдеме ал деп продуктыга киргизип глобуска жөнөтсөм, эме дейт, балам чупа-чупс жанагындай конфет болбогон нерсе деп атат да. Мен 2 жаш бердим да, бар тамдагы эмне аласыңар десем, мындай воля бердим де, 1 сааттын ичинде мону толтуруп келге десем, мындай детская травма да. Акчаны аяп. Анан алтын эже, мен сизди эч качан унутпайм деп менин колумду өпкүлөшөт деп коюңуз. Аягы эмне болду ошол үй бүлө? Азыр сонун жашап атат. Жолдошу, атасы. Кандай чечимге Жолдошу, келди? атасын Мамлекеттик жактан дагы ошол МВДдан чалышты, ошолорго соцзащиталар чалды, албетте. Алар деген сураштырды, анан анысын сураган жокмун, мен башка жумуштар менен алек болуп жүрөм, анан алар айткан, ошо чалып аткандачы мурда, биз аны опрос кылып сурап, эме изилдеп эме кылабыз депчи, кармайбыз дегендей сыяктуу айткан да. Ошо анан азыр жылуу үйдө курсактарды тогуп, баарын алып берип, карап, пока эми азыр сиздердикинде. Үйдө сиз жана берилген. Биз эметип берген үйдө да, ошо жер үйгө эме өткөзүп койдук. Анткени деген балдар менен эме болбосун депчи, тиги квартирада мишит этпесин деп. Кечээ күнү бытовой техникалардын бири жакшы салып бердим белем, ошолордун баарын алып берип. Жакшы. Ал үйдү да биздин мекендештер кайрылып беришти, о заманча. Ооба, мекендештер берди. Келиңиздер, Алтын айка, ар бир кылган ишиңизге баарыбыз күбө болуп атабыз. Жаратканыбыз колдоп жүрсүн. Молодецсиз, тайманбаңыз. Сиздерден көп адамдар үлгү алсын.
эми кыздар келиңиздер, эми ырыңызды уктук, ыйладык, кичине маанайды көтүп экөөңөрдү ойноттойм, кандай дейсиңер? Экөөңүздү ойнотосуз. Экөөңөрдү ойнотой. Экөөңүздү кыйнайсыз, өзүңүз Эми- ойнобойсуз. Кыздарга даярдап койдум, сонун реквизиттер менен мынакей өзгөчө даам татуу сиздердин жөндөмүңүздөр менен биргеликте оюнга күбө бололу. Кандай дейсиздер, ойнотобузчу? Макул. Жыңыңызда. Муңайбагыла Баштайлы. кандыштарым, ойнотоюн. Оюндун шарты жөп-жөнөкөй. Анакей 2 айым сиздерге мындай кагазчалар дей берейин. Ичинде суу, стакандарда, анан акырындан финишке жетишиңиздер керек. Үзүлбөш керек. Эгерде кайсыл жерден суу төгүлүп, үзүлүп кала турган болсо, анда ошол вкус менен бул жакта мурч, томат, туз, сахар болот. Неприятный вкус деп Сиздин коет. рестораныңыз жаккан жокпу? Лимонду аласыздар, ошол тараптан тамызып жейсиздер. Аябай сүйүнүп айттыңыз го. Жаман жыргап атам, кызык болуп атат. Көптөн бери койгон окшойбу? жок. Бул оюнду негизи аябай өзгө жагып баягы трендтеги, интернеттеги хит болуп аткан оюндардын бири, ошондуктан экөөңөрдү бир ойнотолу деп чечтик. Даяр болсо кол чаап коелу. Айландырасыздар. Айландырып токтотасыздар. Опа. Опа! Не кылайын, не Стоп, кылайын? токтой турабыз. Келе кой, ангара даам тат. Ошондо мен кетиптен өтөйт окшойм, Кетчуптан өтүп кетти да. Ортодо турат да, чөтөн непонятно. Каяктан кылам? Туз менен, жок, лимонду аласыз. Лимонду аласыз, тузга малып, ошо лимонду. Ай, смело жейт го. Мен деле жакшы. Кетти. Так. Нормально, Экинчи нормально. раунд. Аз сууларды алып коеюн, кубатлайынчы. Сиз ойнобойсузбу, Самат мырза, кандай дедиңиз? Кыздар менен Мен баары жеңиз өткөндө. шашпагыла. Макул анда. Кана ким финишке жетет? Ким акыркы болсо эмне болот? Ангара эчким эчтекен көрүндү. Айкатпай тур. Мен курсагым аччу. Котула. Самат мырза, сиз ойнобойсузбу, кызыксыз. Мен тартып көрөйүн, мен көрөйүн. Мындан Ангара утуду. Мен тартат экенмин. Келиңиз ошентип. Анан мындайраак коелу. Туз менен лимон аябай даам доктур менен Кеттик калп анда. ошол. Самат мырза. Ай, Аракеттен берекет деп койсо эле. Мынаса. Алтынай, Азаматсыздар, келин. Мен деле Сизге окуп туз менен жагаттап эле. Ангара азаматсыз. Бисмилла. Бисмилля. Аз эле болот турбайбы? Кол чалар бассын. Азаматсыздар, кыздар. Алтынайка, азаматсыз жеңишиңиз куттуу болсун. Негизи Ангара экөөбүз мындай оюндарды жакшы эле ойнойбуз. Анан биз ар дайым конокторду чакыргандан кийин баягы утуп албашыбыз керек максатыбыз. Муңайып кетишпесин деп, тартынып калышпасын деп көңүлдөрүн көтөрөбүз. Чоң рахмат, Самат мырза, колдоп коесуңдар. Жок, чынын айтканда аябай аракет жасадым. Өзүңүз эле тыйын кыйын экенсиз, бүт жагынан мыкты экенсиз. Келип бергениңизге ыраазычылык. Чоң рахмат. Ушинтип эле жүрө бериңиз, бир баарыбыздан өзгөчөлөнүп, биздин мындай кичинекей жүрөгүбүз болсо, сиздин жүрөгүңүз бир 10 адамдыкына тете экен да. Ушинтип жардам берип жүрөңүз, сизден үлгү алалы, үйрөнөлү, биз дагы өсөлү. Мындай бүгүн болсо бир эфирде 100 эфирдин эмоциясындай жашап салды окшойт да, ыйладык, күлдүк, туз жедик. Туз жедик. Сон болду. Сөз түрдө, албетте. Элибизге, динибизге кызмат кылып мыкты инсандардан болуп жүрө бериңиз. Мынакей тарыхта кала турган айымдардын бири болуңуз. Сизден алып көп адамдар, туугандар болобу, мырзалар, жигиттер бардыгыбыз үлгү алалы, ишиңизге ийгилик. Эркин, микрофон сизге. Чоң рахмат, урматтуу кыргыз элим. Аябай сыймыктанам кыргыздын кызы болгонума. Сиздер колдотканыңыздарга аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ар дайым колдоп жүрөңүздөр, мен сиздер мененмин. Чоң рахмат да бир жолу чакырганыңыздарга. Да бир жолу ыраазычылык, канда көрүшкөнчө кийинки эфирден да сиз менен. Ар дайым ийгиликтерди багындыра бериңиздер. Үлгү алып Алтынай, Узаталы. Зайканы узаталы. көрүшкөнчө сак саламатта барыңыз. Расыл айталы. Сонун болду. Күлдүк, ыйладык, жыргадык. Дагы күлдүрөйүн бизди. Самат байке, артыңызды караңызчы, бир нерсеңиз түшүп калды.
Саматбеке, артыңыз бор экен. Өтпөй калды окшойт. Өтпөй калды. Чыныгы өтө турган, күлдүрө турган сонун видеолор даярдап койгонбуз. Кийинки коноктун видеосун көрөлү. Ошол жактан үйрөнөйүнбү тамашалаганды. Аскар беке даярсыздар да? Даярбыз. Эме кыласыздар. Бир аз жеткирип бере албай атасыздар. Же бир опыт жок болуп атабы, кичине бир уверенныйраак ойносоңуз, өзүңүзгө билмей атат. Бияктан баягы билип жүргөн адамдарга көрүнүп калып атат да. Жакшыраак ойноп берип коюңуз, Макул, хорошо. Сиз эме бул проекттин режиссерусузбу? Жок, мен 3 айдан бери Вайнтардан просто кыйла опыт болуп калды да магачы. Ошон үчүн кичине жакшыраак ойноп берип койсоңуз. Жогорчу. Сен гамону ким алып келди? Съемочный площадка. Сен негизи менин артымдагы Акиташты айтпайсың, Самат беке, сиз мындай ведущий болуп сүйлөп атканда мондай сүйлөшүңүз керек деп подкаст кылышың керек эле да. Келиңиз анда, үйрөнөлү. Анда өзүн чакырып алалы. Өзүн чакырып алып үйрөнбөйлү. Капкара жигит, вайнер, блогер, тамашоочу. Жүрөгү бош эмес бирок. Жүрөгү бош эмес, анда калганын өзүңүз эле айта бериңиз. Алдыңыздар да. Медет. Камчыбека. Келе кой жигиттин кара торусу. Түз эфирге жаркыраган студияга кире кой. Кандайынан билеп билесиң, мындай билеп билесиң. Кара астыга. Ассалам алейкум. Келиңиз. Ортого. Маек кура турган диванга отуруп бериңиз. Эң жумшак диван батырыңыз. Баштагы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, сонун келдик. Бензин куратып келдик деген. Эң негизгиси убактыңызды бөлүп келген Ооба, экенсиз. эң негизгиси убакыт бөлүп келдик. Сиз мурун эле көз айнек тагынчу элес? Же бүгүн да серьезный көрүнөйүн? Жок, одан эмес. Эме көз айнек таганганыма аз эле болду. Кимиңиздерди карап сүйлөйм өзү негизи. Эң Камераны карап Камераны сүйлөйсүң. көз айнек таганганыма аз эле болду. Акыр күндөрү анча тааныштарым мага капа болуштады. Сен мени тааныбай атасың, көрбөй атасың депчи. Анан бирөөлөр Жылдыз оорусу мени ооруп атат деп. ошондой деп ойлоштур да. Оказывается, мен зрением не то экен да. Анан барып текшеринсем, очки так деди. Көздүкү серьезный, бул артка түшүп кете берет. Кача ушул эме очки менен кичине кармап турсаң болот, анан личте этиш керек деди. Ошол. эч кандай Мен жылдыз ойлоп- оорусу жок эле. Жок, андай жок. Мен ойлоп атпайм, баягы имидж кылып, балким эфир аркылуу актанганча кетип атабы депчи, мына тааныбай калсам көздүк менен тамаша. Негизи ушул темада сүйлөшүп калдык мындай өтө жөнөкөй деп билет да сиздичи. Жөнөкөй бала, карапайым деп аябай жакшы көрөт мындай. Кандай болсо ошондой жүрөт депчи, мынтип мен монча табам, анан мен мындай элем, тигиндей элем дебейчи. Ушул боюнча каласызбы анан же бир күнү карасаң монтип каласызбы? Мунада отуруп эле, очкиңиз карарып эле. Жок, очки караят деп ойлойм. Очки караят. Жок, Кудай буйрса. Сөз бересизби? Жок, андай болбойбуз деп ойлойм, Кудай буйрса. Эмне ашыналуу болдуң, звезда болдуң, башка болдуң, бирок баары бир кетебиз го. Лучше ондан көрө серьезно жыргап жашап, мамиле кылып, артынан бирөө жакшы адам эле дей турган болуп кетели деп атпайм. Мен уже эле болуп кеткем, андай болсо уже билинмек да деп койсуң. Жок, болуп кетишке бизге эрте эми келдик го бишкекке. Эми иштейли, эми артыңыздардан өсөлү дегендейчи. Сонун, азаматсыз. Жашооңузда КВН жок болгондо сиз анда блогерликке деле келбейт болдуңуз. Эмне болмок? Кантип жамбакмаксыз? Сиздин оюңузча. Негизи ошол тамаша болбогондо блогерликке деле келбесек керек эле. Бул тамаша эң чоң мектеп болду биз үчүн. Сценарий жазганга, башка кылганга, адамдар менен мамиле кылганга, ошентип шайыр жашаганга, ошол тамашанын артынан келдик да ушул жактарга. Бул да тагдыр го кандай? Тагдыр, тагдыр. Ушул мындай элдин көзүнө чыгып калганыңыз тагдыр деп ойлойсуз да ошондо. Ого? Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин эле тагдыр го пежелеге жазылган баардыгы. Тагдыр экен деп эле муңайбай жашаш керек, Саматбек айтып аткандай. Жок, кээ бирлер айтат го, мен кичине кезимен ушундай ырчы болгум келген, же мындай элдин астына чыккым келген, мен пландап жашагам деп андай болгон эмессизде? Жок, мен андай болгон эмес. Кудай мени буйрса ошону жашап келатабыз. Мен тууган уруктардан деле эч ким мындай болгон эмес. Анан наоборот, бизде көп сүйлөсө жаман көрчү. Бала чакта кыял кандай эле? Бар беле? Кыял бар эле негизи. Мисалы үчүн эми ар бир эле жаш бала мындай чоң нерселер тилек максат кылат го. Ошол эле бир жактарда иштесек, врач болсом, милиция болсом деп жүрүп өзү негизи таможняда окугам.
таможняда окуп ошол жакта иштесемби деп анан карап көрсөм менден да билимдүүлөр бар экен да. Ал жакта анан чоту иштей албай атчудаймын. Анан эми Кудайым ушул жакты насип кылган экен. Мындайча айтканда адамдын планына караганда Алланын планы улуктатпайбы? Ошол менен эле жашап келатабыз. 2 жыл мурунку интервьюңузду баарын монтип чукулап интернетте аңтарып көрүп чыктым. Бир интервьюңузда айтыптырсыз, мен эми ооба жан дүйнөңүз бай экен, баары бар экен, жетиштүү экен, бирок материалдык жактан аябай бай болгум келет деп айтыптырсыз да. Ошо 2 жылда жылыш барбы? Ошол учурда жап-жаш кезиңизде, мөлтүрөгөн кезиңизде үй алган болчу экенсиз. Азыр эмне болуп кеттиңиз? Азыр бир ошо интервью бергенден кийин жок, ошо интервью бергенден артка кеттим. Көз тийип кетти ошо. Тамаша жылыш болот ат эми жакшы көп нерселерди андан бери канча убакыт өттү, канча байкелер менен, эжелер менен акылдаштык, өсүп атабыз дегендей. Эми алдыга өсүш бар негизи. Материалдык жактан бар. Жок, материалдык жактан деле десе болот. Бирок моралдык жактан көбүрөөк. Сиздин алып барган блогуңузда мисалы жаштарга үлгү катарыбы же эмне максатыңыз жөн эле жылмаюу тартуулабы же мындай кандайдыр бир жакшы жаштарга жакшы сапаттарды үйрөтүп кетиби? Жаштарды бир жакка үгүттөөгө деле билбейм, мен эми өзүмдү кандай адаммын, не деп ойлойм, ал даражага жеттикпи, жете элекпизби билбейм, бирок эми ошол позитив тартуулоо, анан анча-мынча коомдогу терс көрүнүштөрдү чагылдыруу, ошол жылмаюу тартуулоо максатында эле. Анан мен баягы бир жакка жаштарды үгүттөш үчүн билим болуш керек да. Мисалы үчүн бир нерсеге үгүттөөрдөн алдын өзүң ошол нерсени изилдеп, окуп, ошол нерсени кылгандан анан мен мону көрдүм, сен да ошого барсаң жакшы. Өзүң билбей туруп эле мияка барсаң билбейм деген алып турам. Азыр ушундай заман болуп атпайбы? Блогерлер, кээ бир ырчылар сизди билбейбиз. Айта берсин. Аныңызды көрө элек, мүмкүн көрбөй калгамдай. Курс ача калышып эле, тренинг, ушундай кандай сөздөр бар эле. Укмуш болот го. Ошондой истага ачып акча табайын деген ой болду эле, же ачтыңыз беле? Мен не кантип курс ачам, мен бекерчиликтен курс ачайын деп. Үйдө отурган үйрөтөм десең ал уже аялдардын немеси болуп калат. Кантип кара тору баланын корейский актерлорго окшошуп калганы Сон Санши деген окуп ачам десең болот го дейм. Сен корейстер окшошуп калыптыр, Олутту бир нерсе айтат. Жок, өзү айтат да мындай. Меники только мындай жылмаюу тартуулаган нерсе депчи мындай баардыгында. Мен мисалы ушундайды колдойм да. Мен оюмча, азыр мону кесип таштабаса, азыр блогердин баары ачыгын айтайын, кесип таштабаса айтам да. Блогердин баары бир нерсе ача калып укмуш, акылдуу адам боло калыш да. Мындай блогерлер аябай аз. Мен ошон үчүн сизди баалайм, барктайм. Рахмат. Мындан ары сүйөм. Ооба. Сиздин дагы негизи бүгүнкү биздин эфирге келип калганыңыздын чоң себеби ошол улумун ага эжелердин каалоосу боюнча ушуну чакырсаңар деп мынтип көрсөтүп калышат да, кимди чакырсак экен деп. Точнобу? Анан карасак ошол тааныш болдубу деп. Жок, мындай бизге багыт берипчи, ушул баланы баягы жакшы көрөбүз деп улуу агалар, эжелер ушинтип анан мынтип көрүп калдык да, карап анан карасак жакшы мындай жылмаюу тартуулаган жакшы видеолоруңар бар экен. Ошонун бири өзгөчө бир жакшы жылмаюу тартуулады. Ошону бир көрүп койбойлу, Көрөлүчү, күлөлүчү. Точно күлкүлүү экен. Аябай күлкүлүү экен, аябай. Ата, Москвага келдиңизби, ата? Ата, мен сизди сагындым, ата келбай. Мен сизди жакшы көрөм, ата. Кандай ата, кимдин баласы? Ата, мен Айсанамдын баласы болом. Айсанам деп. Айзектин баласы эмессиңби? Бул жерден тартылган боюнча сурай кетсек, Гүлжигит байке деле мындай нерсени билет беле, ушундай тартуулар, мындай сөздөр заранее жазылганбы же ошол импровизациянын артында? Только импровизация, башынан 1-2 кетти дегенде башы кыркылган, андай болду окшойт деген жери кыркылган, музыкада койбой эле салып койгонбуз негизичи. Баягы Аскат Сулайманов мененчи? Ал дагы Жок, Аскат байке мындай ойноп койбойлу десем, Аскат байке дагы Гүлжигит байке менен мурдатан эле таанышпыз да. Анан Аскат байке менен ошол эле проектте таанышканбыз. Анан байке монтип койсокчу десем, давай медиа деди, ошол менен тартып койгонбуз. Тиги Гүлжигит байке менен билбей эле баары эле учурашканча тартып салдыңар. Ооба, учурашканча эле анан эме бир сир айттым. Ушундай тартабыз да. Анан уже ушинтем дедим, Гүлжигит байке өзү шок кылган да мени. Не дейт? Айсламдын баласы болом, мынтем сен мындай карап туруп.
Айзіректікі емес пе деген. Не дешін білбей қалып қойған. Ошо Гүлжигит байкенин эмоциясы мындай жанды болуптур да, чыны жасалмас мындай. Ай санамдын десем, башкасын айтыпчы. Ал дагы өлтүрөт экен. Точномо менден эмесмин деп. Ойлонуп кеттик шене. 2 мүнөткө. Эгерде сизге бир мүмкүнчүлүк берилсе, алтын балык кармап калсаңыз, бир эмнени өзгөртөсүз жашооңузда же Экинчи аял аласызбы? эмнени О десең. аңгара келин бала мүмкүнчүлүк берсе, эмнени өзгөртөсүз десе, эмне кылат элеңиз, эмнени өзгөртөт? Мен бе? Алтын балықтан ба? Алтын балықтан. Нені өзгөртіп? Білмеймін. Кебетем өзгөртіп бердейм деймін. Жок. Ошол сыяктуу да, кеңири да бир эле мүмкүнчүлүк бар, артка кайтып, бир каалаган нерсеңизди аткарып берели. Алдыга эмес. Алдыга эмес, алдыдагы эмес, арттагы. Мүмкүн армандап калгансыз бир нерсе. Андай армандар толтура, азыр арман жок ким бар? Азыр балык качып келет. Балыкпен жакшы сүйлөшүп атсаң, балыкта кой дейт да. Рахмат. Эки чөйнү кылып бер деп. Эки чөйнү кылып бер деп эми. Билбейм. Азыркы учурда мен баягы жашоомдогу негативди алып салайын деген мындай немен жүрөм. Сиздер кайра азып атасыңар дегендей. Кечээ күндүн кайгысы бүгүнкү күндүн баягы маанайын бузуштун кереги жок го дейм. Философ болуп эле анан кечээ мен мындай болдум, анан кечээги катамды бүгүн кылбайм. Жакшы жарашат экен ушул образ. Мантиппи. Образ жок эле. Арттагы жашоону эстебей жашаган адам негизи өсөт деп көп айкелерим деген сунуш ушинтип эметебиз да. Анан аркага алтын балык эгер кайтарылган болсо төрөлбөй эле койчу дейт да. Башка вариант жок. Кой алтын балыкты кетирели болсо андай депрессияга салбай эле. Жана мен аябай Самат мырза кыйнаган. Мен дагы ошол үчүн татаал бир оюнду алып келдим бул жака. Ал үчүн бизге стакандар жана шарик керек болот. Келиңиздер, сиздерди бул жака чакырабыз. Түшүнүшүм боюнча бул дагы тренд болуп аткан оюндардын бири экен, Көрүп калсаңыздар. Оюн шарты жөп-жөнөкөй эле. Шариктерди болушунча үйлөп, биринчилерден бул жакка же мен жакка түшүрүш керек. Ким көп очко түшүрөт. Ошол жеңишке жетет. Утулган мырза пияз. Пияз? Анда эмесе оюн башталды. Кел, коёбуз. 1-0 эсептеп турат. Упай болот. 1-0. Биринчи 10 кылат, 10 кылыш керек. Макул. Самат мырза жана Медер мырза. Медер. Мында өтө татаал оюн болсо керек. Bir. Бул репетиция эми финишке жеткизип түшүрөбүз, Мында айдап барып туруп бул жактан. Келиңиздер, анда ошол ким түшүрсө. Бияка алып барып туруп, анан бияка. Мындай алып барып туруп мындай түшүрөбүз, Кеттик. Келиңиздер. Кеттик анда. Турпутапта Медер мырза, алдыда келе жатат. 2-0. 3-0. Атаматсыз. Азыр башкайдан жыгып калат. 2-0. Самат мырзага упай. 2-0, Ой, 2-3. 5-ке чейин ойносоңуздар, жерде доксет. 3-3. 2 упай калды. Келиңиздер. Мындай болбойт да. Тетиги жака жеткириш керек болчу, болбой Финиш. 3-3. 3-3. Азыр ким жеңсе ошо менен жыйынтыкта эле. Дагы бирөө. Баш байланыштады. Бол эми финиш кылып салалы. Кыргызстан үчүн, элим үчүн, жерим үчүн. Hadi gel olay. Ders mi? 1.
Ушун менен кылалы, финиш кылалы. Ооба, азыр акыркы. 5 болбай. 1, 2, 3. Siz kılmaya koymadınız bu. Төрт. Oyun boyunca konuk tutmaz gerek de. Konuk tutmuş. Бар жакшы? Баш Бир айланбай эле қалды, сонду. 4. Şarik ne? Бол 4 менен жыйынтыктайлы. Финиш. Акыркы. Мен чыгарып кайра элейин. Мен негизи Самат мырзаны кыйнайын деген жанагы өлчү алчу. Кыйнап көрдүм окшойт. 5-4. 5-4. Макул. Жеңүүчүсүз. Жеңилген жеңүүчүлөр. Нереальный чемпион деп koysun. Чемпион Медер. Elim arnayım. Элим жерим Bu жеңишим артында көп досторум болду деп. Музыка коюп коелу, аянычтуу. Куттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Жеңишиңиз кут болсун, анан майлайбыз, жуйбуз дегендей. Келиңиз, сиздин жеңилүүңүз да кут болсун, ал үчүн. Бизде İşleşiniz жеңилген керек. адам жеңген адам ар дайым алдыда турат да, баягы чоң статуэтканы уткандай эле чоң лимон сиздики болот. Жок. Майдалар меники болот деп эле. Айландырып кетти. Сиз азыр тиштешиңиз керек. Аха. Бул абдан ачуу. Тиштеп жеп туруңуз, ага чейин биз кызыктуу, күлкүлүү видео көрүп келели. Биз күлүп жыргайлы, сиз ыйлап алдыгын жеп туруңуз. Эмоциям менен тарталам да. Келиңиз, биринчи тиштеп алыңыз. Жеп көрө элекмин лимонду. Атайын утулуп атам байкап атасың, э? Aa. Кандай экен? Өзүңүздө такыр аябайт экенсиз. Zakşka'ya zor кетет деп koy. Assalamu alaikum. Tamashaka qandaysiz? Yaxshimi? Tinchmi? Den-sog'liqlaringiz yaxshimi? Iya, jenga. Qandaysiz? Yaxshimi? Tinchsizmi? Den-sog'liqlaringiz yaxshimi? Achilib, chachilib. At, jenga молодецтер. Tirik. Классташсыңар экөө, да? Ha, классташпыз да, birге o'qiganmiz. Чалдык. To'yuz класста urishib ketib yaxshilik qilgan ekan. 20 yilga kelsin de. Oyunda Ангара лимон жеп мени кыйнайм деди эле, бирок мен бул лимонду жакшы көрүп түгөттү тамаша. Видео кайрылалы. Келе отуруп алалы. Остейсиң, учадан Самат мырза, сиз аябай ачкансызбы? Не? Мен биринчи жолу бирок лимонду ушинтип жеп атам. Айла жок Силекейим толгонду, уурдума. Так, видеого кайрылалы. Классташыңызбы? Бул идея кантип пайда болду? Анан баягы жашоодо көп кездешет да мындай нерселерчи. Чын эле классташың. Идея кантип пайда болду? Жакшы кеткен видеолордун бири экен. Көп көрүүчү, лайк топтогон. Эми бул кыздардын эмеси да, боли да десек. Ошон анча-мынча кыздар мени көбүнчө жек көрөт. Тамаша, съемкада жүргөнбүз ошол учурда деле. Ал учурда баягы фанатка деген Ошто кино тартылып аткан, ошолукта жүрүп анан перерывда отурганда Гүлжанат же келип калды. Анан ал жерде жакшы ушта бир нерсе тарта койбойлу деп ойлонон, ошол жерде бир акем бар. Комарбек Нурумбаев дегенчи. Күчтүү адам. Экөө советтешип отуруп болотко балдар эми 11-ди бүтүп атканда кыздар турмушка чыгат. Балдар уже турмуш куруп баштаган, турмуш куруп үй бүлөлүү болуп атканда уже кыздар Чоң апа болуп вот, калат. ошол мен айтсам жаман көрүшөт. Кыздардын соосунан окшойт. Ошондой окот да. Анан ошол убакта баягы классташтарың эле көрүп кал дегендей эле келет. Көрдүңүздөр го видеону? Келет деп түшүндүрүп атпы го. Ошол аял киши баягы үй бүлөм деп эрте картайып кетет. Балага караганда аял киши чоңураак болот деген смысл го негизи. Ошо кыздар анан нет деп мы не такая деп атып просмотр көбөйүп кетти. Чырылып атыппы. Ошол ушинтип айтып койдуңуз негизи эле Инстаграмда сиз аябай популярдуу болгонуңуздун себеби эмне деп ойлойсуз? Эми тамашадан сырткары тамашаңыз чын эле өтөт. Мындай айткандачы, жалпак тил менен. Андан да башка сырлары бар болуш керек ушу. Андан башка сырлары билбейм. Балким ошол сценарий жакшы жазган. Импровизациялар менен. Жок, мен ойлойм да, ачыгымдай, тарс эле сүйлөйм. Мындай баягы видео тарч керек болсо, кой тур мен кийип келе калайын деген нерсе жок да. Как обычно ошондой эле
Не, бул кийим. Кийимге караганда адам кымбат болуш керек го. Ошого баягы открытый эле көрсөтүп, жасалмасы жок тартканга аракет кылам. Негизи жасалмасы жок жүргөнгөчү. Балким ошол бир плюсу. Мен да ошентип ойлогом. Негизичи баягы көп баягы элитка домдордо саламдош балдар кирип, монтип, макарондор жасап, мынтип жүрөт го. А бизде андай жок да. Бизге ушундай мынтип жеп макарондор жасап, анан аягында рубашкалар түрүпчү, парфюм сыйынып. Бир өзгөчө музыкаларды коюп эле. Вот андай кылалы десек, мага жарашпайт. мынтип самсыны жасап, Самсыны жасап, дандиге чаап Кадимдей жата калып жатат. үйгө келгенчи. Букадарым деп. сон Балким ошо элге жакыныраак нерселерди тартканыбыздан го дейм, эл өзүнө баягы жакыныраак алып. Биз да ошентип ойлойбуз. Сиз да ошентип элесиз? Оюңуз бир жерден чыгат да. чыныгы жөнөкөй сапатка ээ экенсиз, Азаматсыз. Баягы видеодон көргөндө эми көргөн менен жанына келип сүйлөшкөн адам такыр башкача чыгат, талантына күбө болот. Бирок кандай инсан болду экен десек, чыныгы мындай асман менен эмес, жер менен баскан сонун адам. Сон Кегеде асфальт менен басат. өтө сонун. Сиздин баягы видеолоруңуздарды, вайндарды көрүп атканда, пранктарды көрүп атканда мындай башкача ойдо болгон да. Жанына келип сүйлөшкөндө адам башкача да. Ошондуктан баягы көргөн көзгө эмес, жанына турган турпаты менен бардыгын билиш керек, сүйлөшүп көрүш керек дегендей. Азамат, жөнөкөйлүгүңүз сонун. Эммаңызга 1000 сом отат. Асман менен эмес, жер менен басып Жүрүктүү адам кетиңиз. экенсиз. Аябай. Сизге да 500 сом Аябай берем. 500 сценарий жакшы жазат. Жок, бияк биринчи баштап. Суу келди. Хорошо, зарплатам сиздики деп эмес. Бир акыркы суроо болсунчу. Менеджериңиз барбы? Жок. Мен Менеджери жок. Жок, калп эле мындай менеджериндей өзүм жазып коерам. Калп эле менеджериндей. Менеджер сурап көрөйүн деп. Саламатсызбы десем. WhatsApp'ка именно ошон үчүн өзүм сүрөтүм койгон эмесмин да. Өзгөртүп сүйлөшөсүзбү? Жок, мен жазам только. Анан кээде баягы А сурап көрөйүн деп коесуң. кээде орусча компаниялар жазат да. Анан ошого жазганында баягы мен грамматикам тура келеби келбейт, анан анча-мынча досторума жазгам, мен мону жазчы, сен грамматика бересиң го депчи. Голосовой идеясы жакшы да, голосовой жиберип ушуну орусчага которуп жазып ийчи мага десең да болот да. Жанында менеджер жок менде. Негизи анан бир дос, кээде досторум эметип карап берет. Бирок менеджер дей тургандай деле мен күнүндө проекттерден проектке көчүп бошобой атам дегенде эле адам эмесмин да. Буюрса ошого жетесиз. Көрсө менеджерден эле билип койсо болот турбайбы? Жылдыз болуп кеттиби же эмне жер менен эле басып жүрөбү депчи. Жок, негизи менеджерге ишенбейм десең. Сон, Азаматсыз. Сон не? Сон наек болду Жарып чыныгы. бердиңиз, жарылып бердиңиз, чачылып, төгүлүп, ачылып. Сиздеги 1000ди да бияка которот окшойт. Сонун, ушул жөнөкөйлүктү жоготпосоңуз мен ишенем, сөз чоң бийиктиктерге жетет, да? Рахмат. Бизде Медер Камчыбеков болду. Вайнер, сулуу жигит, аябай колу ачык, капчык, алың окшойт. Мен 5000 сом түз эфирде ушул жакта отуруп эле алып алдым. Съемка үчүн айткым. Съемка үчүн айткым. Мен күтөм. Айтылган сөз атылган ок дейт, аңгара? Сизди дагы кийинки эфирлерден да күтөбүз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Аябай жакшы инсан экенсиз, мыкты экенсиз. Акчаңызга да рахмат. Сон, келиңиз анда, эркин микрофон. Эркин микрофон деген эле? Свободный микрофон. Жок, тамашалаштым. Эркин микрофон болгондо эркин бердиңер да? Эркин. Бир саат. Эркинби? Точно. Эркин отуруп сүйлөсөңүз. Досум деп эле. Салам. Карызды качан бересиң деп эле. Эркин деп. Айтамыз. Тамаша. Атын эле айтып коебуз. Жок, Акмак капиристер. жазып жүрбөсүң, досум деп. Вот эфирге айта турган болсом ал бербей коет. Лучше андан көрө эркин микрофонго эмне дейсиз? Не дейсиз деп тосо айтып аткандай эле. Эмне мен толкунданып атам эле. Раз, бир эки үч. Эркин микрофон болгондо Кыргызстан тынч болсун. Эми калып эле калалычы. Калып эле ошол, ошо өзүң оюң. Ошентпейсиңерби жана мен таппай атам да эмне десе болот экен деп. Кантип которулат эле. Кантип которулат эркин микрофон деп. Сөз байлыгым азбы деп коем. Каңгыры сүйлөй турган сөз кезеги. Эң негизи ошол тынчылык эле болсун. Анан эч ким оорубасынчы. Акыркы убактар баягы Инстаграмда көрүп атам, баягы сбор ачкан, анан мону урган депчи. Мен ойлойм да ушуну
акча чогултуп баягы бирөөнү жөнөтүп атабыз го. Сонун бирок ошонун баягы оорубагандын жолдорун издесек, может быть, азыраак боло беле дейм да. Глобалдуу түрдө чечип тесте маселени. Ошону баягы больницаларды көбөйтсөк, негизи анан баягы көбүбүз кыргызда, именно кыргыздын менталитетинде баягы өзүм деп жашабайбыз да, ата энем, бала чакам дейбиз, баягы өзүбүздү көп карай бербейбиз. Америкалыктарга окшоп мындай 6 айда бир медосмотрдон өтүп дебейбиз да. Вот именно ошон үчүн баягы анча-мынча туура тамактанмагандыктан келип чыгабы, эмнеден келип чыгат, ошолорду баягы бир айласын табыш керек да, билбейм, короче. Ошол адамдын эң главный ден соолугу болсун. Ичиңизге батпай кетти. Аны мындай эфир бүткөндөн кийин душевный айтып берейинчи. Анда эмесе бул тренд шоу берүүсү болду, Самат мырза. Ангара жана ошондой эле бизди өзгөчө фон менен, музыка менен маясыра коштогон Ирлан Байкебизди да унутпай коелук. Мырза болду албетте. Көрүшкөнчө.